بسم الله الرحمن الرحيم. Табараниде келген хадис, Шейх Альбани сахих деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ва иннамал хилму биттахаллум." Жұмшақтық, жұмшақ болу менен келет. "Омай ятахаррал хайра юта." Ким жақсылықты издеген болса, аға жетет. "Омай яттақи шарра юқа." Ким жамандықтан арылуыны сақ болом деген болса, сақ болынады дейді. Сақ болады. Жұмшақтық бойынша. Жұмшақтық дегенде бұл ушул өзгөрүү адам, корс адам болушу мүмкүн, мүнөз жаман болушу мүмкүн. Канча туугандар сурагандар бар, кантип өзгөрө алам, өзүмдүн мүнөзүмдү кантип жое алам, же ушу менен эле бул дүйнөдө өтүп кетемби, өзгөрө аламбы, өзүмө ишене албайм мен деп. Жок, адам өзгөрө алат. Адам чынчыл болуп умтулган болсо, адам өзгөрө алат. Албетте, кээ бир адамдар туулганда эле өзүнүн табиятында, адамдык касиетинде Алла Таалам ушундай кылган, өзүндө токтоолук, жөнөкөйлүк, оор басырыктуулугу бар болгон адамдар бар. Кээ бир адамдарда ошол токтоолук, оор басырыктуулук, жөнөкөйлүк, ушундай жумшактыкты табиятында өзүндө болбосо да ушуну аракет менен, үйрөнүү менен, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ээрчүү менен өзүндө пайда кылат. Карайт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Лакум фи расулиллахи усватун хасана." Силер үчүн Аллахтын элчисинде чырайлуу, көркөм үлгү бар дегендерди угат. Мен силер үчүн ушу адеп ахлакты толтуруу үчүн жөнөтүлдүм дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Айша энебиз айтат: "Пайгамбар жер бетинде басып жүргөн тирүү Куран эле. Анын мүнөзү Куран эле" деп. Мына ушундай нерселерди угуу менен адам мен ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдай болоюн, ошого окшошоюн, ушундай мүнөздө болоюн деп аракет кылат. Ачуусу келсе ачуусун басат, корс болгон мүнөздө болсо жоет. Ахнаф ибн Кайс деген ат-Тамими ушундай жумшак адам болгон. Бул күндөрдүн биринде суралат ал. Сиз ушундай жумшактыгы боюнча суралат да. Анан ал ушундай жооп берген да: "Ласту би халимин валекин атахалам" деген. Мен өзү ушундай жумшак эмесмин, бирок жумшак болууга аракет кылам деген да. Көрдүңүзбү? Кээ бир адам бул өзү жумшак деп. Туура, андайлар да бар. Бирок адам бул шылтоо эмес. Ал табиятынан жумшак адам, мен корс адам, ушинтип эле жүрө беришим керек деп. Жок. Адам дагы өзү жумшак менен кичпейилдүүлүккө, жакшылыкка өзгөрсө болот. Мына ушул хадис далил туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөзүндөй болуу. Алла Таалам Куранда айткандай: "Калам сүре: "Ва иннака ла ала хулукун азим." Сен улуу кулк мүнөздөсүң. Ушулардын баарын уккандан кийин биз ээрчийбиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга. Себеби Алла Таалам Куранда айтты: "Эгер силер Аллахты жакшы көргөн болсоңор, анда Мухаммад айткын: "Фаттабиуни юхбибукумулла." Мен ээрчигин деп айткыла. Ошондо Алла Таалам силерди жакшы көрөт. Эгер силер Алла Таалам жакшы көргөн болсоңор, анда пайгамбарды ээрчигиле. Ошондо мен силерди жакшы көрөм. Мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөздөрүн, сүннөттөрүн билүү менен биз ошону ээрчийбиз, эргешебиз, окшошобуз. Ошентип адам өзгөрөт. Жанагы адам өзгөрбөйт, оңолбойт деген туура эмес. Жумшактык, жумшак болуу менен келет. Кимде ким жакшылыкты издеген болсо ага жетет, берилет ага. Кимде ким жамандыкты сак болгон болсо, Алладан сак болот. Көрдүңүздөр, бизде умтулуу керек туугандар, умтулуу. Мен ушундай болуп калдым, менин мүнөзүм ушундай, менин характерим ушундай деп коюу, ушинтип өзүңүздү настроить этип, ушинтип даярдап коюу, бул мен өзгөрбөйм дегендей сөз да. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: жумшактык кылуу менен практика кылыңыз. Мына азыр биз ороз айында турабыз. Шайтандардын чынжырланып турган кез, тозоктордун эшиги жабылып турган кез, бейиштердин эшиги ачылып турган кез, адамдардын баары жакшылык умтулуп аткан кез. Ушул кезде өзгөрүүгө бизге мүмкүнчүлүк бар. Мындай айтканда, биздин айлана чөйрөбүз дагы терс таасир алып кете тургандай эшиктер жабылып турат. Анан ушул өзгөрүүгө бир калыпка түшүп калганда ошону улантыш керек. Акыл менен, жумшак болуу менен, жумшактык, адеп, ахлак. Анан өзүн таштап салып, мен ушундаймын десе, ал жакшылыкты издеген ага берилет дөөдү хадисте. "Омай ятахаррал хайр юта." Анда жакшылыкты издеген болуп саналбай каласыз. Мен өзгөрөм, умтулам, жакшы адам болом, жаман кылыктарымды, жаман мүнөздөрүмдү таштайм деген болсо, өзгөрөт адам. Жаман нерселермен арылам десе, жамандык нерсени арылам. "Омай яттақи шар юқа." Жаман нерсемиз ал сөзсүз сактанат дейт ана. Ошон үчүн бу жерде чынчылдык, аракет болуш керек. Бул хадис сахih. Бул ушул далил, адам өзгөрө алат. Ал өлгөндө кошо кетет деген, өзгөрбөйт деген бул туура эмес сөз. Кыскалап айтканда, ушул кээ бир адамдар төрөлгөндө эле табиятында, фитратында болот экен. Жөнөкөйлүк, токтоолук, жумшактыгы, жакшы кулк мүнөздөрү. Кээ бир адамда андайлар аз болот, бирок
үйрөнөт, ошого калыптанат, ошол нерсе адат болуп калат ал адамда. Бул адам сообу да көп табат, ошондой аракет кылып, ошондой мүмкүнчүлүккө жеткенине Аллах тааланын алдында.